Эй! Siz biz jurnalistler bizi alğanға ешқандай ақымыз жоқ. Артқа. Как вы это? Қарасаңыз, не үшін араласпаймыз? Мен журналист не имею на это право. Бұл жақта болса милиция қызметкерлері де реакция қылған жоқ. Бұл жақта журналистердің телефонын тартып алып, монтеп шайлау участогына алып кетіп отыр. Құрметті көрермандар. Саламатсыз ба? Бұл жақта журналистерге қол салып отыр. Ошондой эле биздин уюлдук телефондорубузду алып кетип отыр. Эмне үчүн бұл жаққа кирип кетти? Ал эмне истеди? Кызматкер бе? Ким? Бұл жақта кирип кеткен байке. Биздин телефонду тартып алышты. Кимдер? Телефонду тартып алышты. Бизге телефонду алып бергиле. Бұл жақта байке азыр кирип кетти. Тезирээк бизге алып бергиле. Эмне үчүн журналисттерге мындай мамиле болуп атат? Окурмандар өзүңөр күбө болгондой биздин телефонду тартып алышты журналисттерден. Буга чейин эч кандай реакция кылбаган, жада калса телефонду тартып аткан учурда дагы көрүп аткан бул укук коргоо органдары, кызматкер байкелер эч кандай реакция кылбай мына эми бүт баары бүткөндөн кийин группа чакырып атышат. Мына ушундай бизде Ош шаарында эч кандай мыйзам иштебейт. Шайлоо учурунда ушундай мыйзам бузуулар журналисттерге кол салуулар болуп атат. Укук коргоо органдары, милиция кызматкерлери өздөрүн тааныштыруудан баш тартышты. Бул жакта деген биздин журналистти ошондой эле жанында турган мени да ургулап, биздин телефондорду тартып алышат. Тилекке каршы биз ишенген, биздин укугубузду коргойт деп ойлогон укук коргоо органдары бул жакта эч кандай бир реакция алган жок. Мына бул байке эми гана группа чакырдык, бирок бул жерде кол салуу болуп бүттү. Ошондой эле биздин телефонду тартып алды. Прессада немелери. Буга чейин мен буга кийлигишпейм деп жаткан байке эми гана группа чакырып жатат. Ошондой эле биздин колубуздан телефонду алып аткан учурда да карап турган байке бул жерде тилекке каршы бүт баары бүткөндөн кийин реакция кылып атат. Ош шаарында шайлоо учурунда мыйзам бузуулар мына ушундай жапырт эле катталып атат. Бир гана админресурс же болбосо шайлоочуларды сатып алуу эмес, мындай журналисттерге болгон мамиле дагы ушундай. Тилекке каршы буга укук коргоо органдары тилектештей болуп эле эч кандай реакция билдирбей жатышат. Siz эми гана чалып атасыз байке. Буга чейин мен сизден суранганда эч кандай реакция билдирген жоксуз. Байке, бүт баары жазылып калды. Адамдарды карап атпайм. Байке, бул жакта. Байке, кечиресиз. Адамдарды карап атам. Конфликтке барбайлы. Бул жакта. Ой, сен дагы неме кылсаң, өзүң туура кыла бербесең бул жердечи. Урматтуу окурмандар, бул жакта деген бизде бүт баары түз эфирде жазылып калган. Тилекке каршы милиция бүт баарын четке кагып атат. Бирок буга чейинки болгон окуянын баары жазылып калган. Мен телефон картыма макул эмесмин, себеби дегенде биздин азаттыгын иши боюнча маалыматты бардыгын биздин башка маалыматын прессасы деп басалып болот да. Ол жерде Байке, бул жерде сиздин арызын бизге чалган, мен сизге келдим. Сиз бизди көзөмөл кылып коюңуз деп чалдым мен. Бизге чалып мен келдим. Булар эч кандай бунун шериктери бул байке, эч кандай көзөмөл кылган жок. Телефонун тартып алып чакты. Мен жок элем бул жерде. Ошол маселе. Анан бул жерде мага жөндөн жөн кол салуу болду. Экинчисинде жөндөн жөн менен телефон тартып алышты. Эки жол болуп атат бул жерде. Биздин немебизди сактап коелу деп булар чалындык. Даже көзөмөл деле койгон жок. Ошон үчүн бизге чакырды. Азыр бизде адвокаттар келет. Ооба. Адвокаттар келсин. Мен бул жакка кирбейм. Бул жакка башка кемге сиз отурабыз. Сизге бланк арыз беребиз. Ошол учурдун баарын мен бул жакта түз эфирге алып чыгам. Себеби буга чейинки кол салууну биздин окурмандар көрдү. Бул да азыр коомчулуктун кызыкчылыгында турат. Мен коомчулуктун кызыкчылыгы үчүн бул жерде кечиресиз коомдук жай болгон үчүн түз эфирде алып барганга алып барам. Бизде адвокаттар келсин, анан эме кылайлы. Биз ага чейин биздин коопсуздукту көзөмөл кылып бергенбиз. Жок.